Урматтуу Бекназар Токтосунович, мына мен Баткен областында жолдор боюнча сурайын деп турам да. Былтыр мына бизге стратегиялык маанидеги жол башталган, Айгүл Таш Согмент дегенчи. Сиз билесизби ошол жөнүндө? Ооба. Ошол жол боюнча маалымат берип коесузбу? Качан бүтөт, кандай иштер болуп атат? Бул стратегиялык жол Сох анклавын айланып өтүүчү биздин ондой айылыбыз каттаган мындай маанилүү жол да. Айгүл Таш Согмент жолу мындан бир нече жылдар боюнча сиз айткандай Сох анклавын айланып өтүп, андан ары Таян, Кыштоот, Зардалыга чейинки барган жол. Биз былтыркы жылы Айгүл Таш тоосу тараптан баштап асфальт төшөө иштерин киргизип, аны четинен жасап келип атабыз. Экинчи тарабы ошол Зардалыга барып аткан тарабынан дагы уже курулуш иштерин баштадык. Ал жерде азыр жардыруу жолу менен иш жүрүп атат. Биз ал жолду эмки жылы күзгө чейин толугу менен бүтүрөбүз деп азыр ошонун аракетин көрүп атабыз. Курулуш токтогон жок, азыр деле жүрүп атат. Жок, сиз Зардалы боюнча президент өзү да барып тапшырмаларды койду. Айгүл Таш Согмент жолу ошол жерде бир аз иш мындай жайлап калды да. Ошону бир көзөмөлгө алып, ишти тездетип берсеңиздер, анткени бул боюнча иштер башталган. Азыр эми жаңы техникалар келди, ошонун алкагында көзөмөлгө алып берсеңиз. Андан сырткары мына Исхак Болоткан айыл өкмөтүндө Жеңиш айылында 2 чакырымга жетпеген, 2 чакырымдай Бабаназаров деген жолду Апсаттар Токтобуловичта былтыр убада кылган эле. Ошону качан баштайсыздар? Март айында баштайбыз деп сүйлөшкөн элек да. Былтыр баштайбыз деп баягы техникалар жетишпей калдыган себебинен ошол жол башталбай калды эле. Өзүңүздөр билесиздер, былтыркы 24-жылы биздин министрлик тарабынан аябай чоң көлөмдөгү курулуш иштери аткарылган. Биз быйылкы жылы дагы мына бүгүнкү күндө титулдук тизмени бекиттик. Ушул жуманын ичинде капиталдык салымдар беренеси аркылуу каржылануучу тизмени да бекитүү алдында турабыз. Ошону менен катар биз 2024-жылдын бюджеттин эсебинен 25-жылга бүтүм алуу боюнча дагы 500 миллион каражат чыгарып, азыр бүтүм алуу иштерин да жүргүзүп атабыз. Штоп азыр биз алып аткан бүтүмдарды баягы курулуш сезонуна өз убактысында келип түшүү үчүн. Былтыркыга караганда дагы быйыл биз чоң курулуштарды улантабыз. Ошону менен катары сиз айткан курулуштарды дагы. Бабаназаров жолуну жазып алсаңыз, март айында былтыр жасамак, министр менен сүйлөшкөндө, былтыр үлгүрбөй калды, март айында баштайбыз деп 2 чакырым былтыр титулдук тизмеге өзгөртүү киргизилген болчу. Ошону тактап туруп, мага кат жүзүндө маалымат берип койсоңуз. Андан сырткары мына Төрткүл айыл өкмөтүндө жаңы жер Чоң Тала жолу бар. Жалпы чакырым 4 километр 100 метрди түзөт, 1 километри 2018-жылы жасалган, жана 3 километр 100 метри турат да. Ушул боюнча сиз билесизби? Баткенде жолдорду жакшы билет экенсиз, мен түшүнгөнүм боюнчачы. Мен бекитилген титулдук тизме боюнча Баткен областында бекитилген жолдор боюнча айта кетейин. Жалпысынан орто ремонт иштери боюнча 23 километр жолго асфальт төшөө иштерин пландаштырдык. Бул капиталдык салымдар беренесин кошпогондо. Негизинен алганда Баткен областынан өнүктүрүү программасын кабыл алганда негизги сиз айтып аткан стратегиялык жолдордун бардыгын ошо капиталдык салымдар беренеси аркылуу биз бүгүнкү күндө каржылап келатабыз. Эми ушуну да эске алып койсоңуз, жазып алсаңыз, жаңы жер Чоң Тала жолу 4 километр 100 метр, 1 километр жасалган. Жана 3 жол боюнча мага кат жүзүндө маалымат берип койсоңуз, чоң рахмат. Жарайт.